Акипресс маалымат агенттиги 27 марттагы маанилүү маалыматтарды топтоду. Саясаттан баштасак, Бишкектин Ленин бир мандаттуу округунда кайрадан шайлоо өтөт. Бул аймактан жогорку кеңештин депутаты болгон Жаныбек Абиров мандатын тапшыруу чечимин кабыл алды. Буга түнкү клубда анын катышуусундагы мушташ негиз болгон. Байтүшүм банкынын ээлери менен Жумабек Салымбеков алып сатуу келишимин түзүштү. Бул маалыматты банктын башкармалыгынын төрагасы Максатбек Ишенбаев Тазабек редакциясына тастыктаган. Алгачкы маалыматтар боюнча Жумабек Салымбеков көзөмөлү пакеттин 51% акциясына ээ болгон. Сокулук районундагы Ак Ордо конушунда Марал Шараболотованын үй бүлөсү жашаган турак жай жогорку соттун чечиминен кийин түрттүрүлгөн эле. Учурда ошол жерде президенттин тапшырмасы менен кайрадан үй курулуп жатат. Өзүнүн айтымында курулуш 2 айдын ичинде толугу менен бүтөт. Коңшу өлкөдөгү жаңылыкты айтсак, 19 мартта Казакстанда кезексиз парламенттик шайлоо өттү. БШКнын маалыматы боюнча 7 партиянын ичинен 5% ченден ашкан. Эми жалпы 69 депутат мандат алат. Анын ичинен 40 мандат же дээрлик 54% бийликтин Аманат партиясына бөлүнө турган болду. Кыргызгидрометтин маалыматы боюнча 28 мартта өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын күндүзгү эң жогорку температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 26 градуска чейин жетет.